Баткен районы, Лелек районы, Кадамжа районы, Кызылкая шаары Ош облысына караганда, Ош облысының бийлиги аракет кылчылы. Ал жака тамак, азык-түлүк жеткиргени, байланышканы аракет кылчылы. Эми өзүнчө бөлүп койгондон кийин көбүнүн элесинде биле саясатчылардын эмес, бийликтин эмес, жөнөкөй адамдардын. Баткен өзү чечсин деп коет. Бирок Баткен Кыргызстандын бир бөлүгү да. Баткен Кыргызстан эмес да. Ал биздин жерибиз, Кыргызстан алда. Ушул ойду ай бир адам өзүнүн мындай башына киргизип алыш керек да. Баткен менин эле жерим, менин туулган жерим болбосо да, бирок Кыргызстандын бир бөлүгү, менин мекеним деш керек да биякта. Бирок мына област түзүп коюп, эми билгени кыла бергиле, силерге мына губернатор, силерге милиция начальник, КГБ начальник алып коюш, бул иштин чала бүткөнү. Ошондуктан сиз айткандай бүгүн Баткенден эң көп мигранттар кетип атат. Бишкекке да, Ошко да, Россияга да, Казакстанга да, башка өлкөлөргө да бүгүнкү күнү Баткенден эли кетип атат бүгүнкү күнү. Эгерде мындай бошоп бараткандыгын өжөлүктүү эл айтып атат да. Анткени сиз айтып атасыз, туура айтып атасыз, социалдык маселе чечилбеген. Ошол жерде жашайын десе, же жумуш жок. Анткени бул алыскы биздин бир область болуп калды. Же болбосо суу маселеси чечилбеген, же турак жай үй чечилбеген. Мына жаш специалистке барам десе, мугалимдер, врачтар, милициялар кана чечилгени. Даже нормальный бир гостиница жок ал жакта. Бир командировка барайын десең да. Бул маселени мамлекет атайм программа кылыш керек. Мен ушул программаларды мана пайдаланып айтып кетишим керек эле. Эч болбосо эмки жылы, эмненин жылы деп жарыялап атканда, кайра эле тарых маданият дей бербей, бул жерде. Чөт эки президент ушу тарых маданиятка көңүл буруп калышты. Эч болбосо мындай Баткен областынын жылы деп жарыялап койсо, 2020-жылды. Анан кийин ушундай кылып туруп, бир областтын жылын жарыялап, мен ойлойм, ушу азыркы президент ошондо 4 жыл мөөнөтү бар. Мүмкүн ошондо Баткенди маселе чечилет эле. Мүмкүн ошондо Нарынды маселе чечилет эле. Мүмкүн ошондо Таластын, Оштун маселе чечилет. Ушундай жылдар жарыялып коюш керек. Арнаш керек. Ошондо башка областтарда бир тууган катарында жардам берет эле да Баткенге. Бүгүнкү күнү Баткенге жардам бербесе, аякта өкүнүчтүү биз корккон нерсебиз эл калбай калат. Ошон үчүн мен эскертип жаттым эле, чечкиле маселени. Күчтүү бир инсанды отургузула, социалдык маселе чечкиле, болбосо эл калбаса чек ара аңырайып калат. Ким чек араны коргойт?